بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد منهج السالكين كتابين оқуынан арулантабыз. Мына ушул китептен жетип келген маселебиз бабул хайд, акыркы баб, хайыз бабы, тазалык китебинин акыркы бөлүмү. Бул эми аялдарга таандык болгон бөлүм. Кебир алымдар айтышкан фикх баптарынын ичинде эң кыйын болгон баб 3 баб деп айтышкан. Хайыз бабы, жана риба бабы, жана талак бабы деп айтышкан. Аллах билүүчү мына ушул үчөөнүн эң кыйыны хайыз бабы болсо керек. Себеби аялдарга байланыштуу маселе болгону үчүн өкүмдөрү кыйын түйүлөт. Бирок түшүнсө болот. Жана автор рахимахулла бул орунда хайыз бабына байланыштуу өкүмдөрдү жеңил түрдө баяндап берген. Автор рахимахулла айтты: "Вал аслу фид-дами аллази юсибу ал-мар'ата аннаху хайдун била хаддин лисиннихи вала кадрихи вала такаррурихи." Негизи аял кишиден келе турган ар кандай кан хайыз каны деп эсепке алынат. Аял кишиден келе турган кандар 3 түрдүү болот деп айтышкан алымдар: хайыз каны, нифас каны жана истихаза каны. Нифас бул аял киши төрөгөндөн кийин келе турган кан, ал эми истихаза каны болсо даму фасадин вала илля деп айтышкан. Оору себеп келе турган кан деп айтышкан. Ал эми хайыз каны адатта ай сайын аялдардын үзүрлүү абалда келе турган каны. Автор рахимахулла айтты: аял кишиге келе турган ар кандай кан өзү негизи хайыз деп эсепке алынат. Била хаддин лисиннихи. Жашына карабайбыз деп айтты автор рахимахулла. Анткени көпчүлүк факих алымдар аял кишиден келе турган канды хайыз деп эсепке алуу үчүн, көңүлгө алуу үчүн жашты белгилеп коюшкан. Азы 9 жаш болуусу керек, жана 50 жаштан 60 жаштан өтпөгөн болуусу керек деп туруп, жогорку даражасында белгилеп коюшкан. Мына ушундай түрдө чектешкен. Кокус 9 жашка жете элек кыздан кан келсе, мисалы 6 жаш, 7 жаш кыздан кан келсе, аны хайыз деп эсептебейбиз деп айтышкан. Балким истихаза каны, балким оору себептен келген кан истихаза каны деп айтабыз деп айтышкан. Оору себептен келе турган кан деп айтабыз дешкен. Жана алымдар белгилеп берген ошол акыркы мөөнөттөн кийин, акыркы жаштан кийин бир топ жаштан өтүп калган аял кишиден келе турган канды да хайыз каны деп эсептебейбиз деп айтышкан. Бирок автор рахимахулла жашына карабайбыз деп айтып жатат. Канча жаштан кан келбесин, аял кишиге келе турган канды хайыз каны деп эсептейбиз деп айтып жатат. Вала кадрихи, өлчөмүнө да карабайбыз. Мисалы, мазхабтарда хилаф бар. Ханбали мазхабта эң азы 1 сутка болуусу керек, андан аз келсе хайыз деп эсепке албайбыз деп айтышат. Ханафилерде 3 сутка дейилет. Эң көбүндө белгилешет, жана 15 күн деп айтышат, же 13 күн деп айтышат. Аз көбүн көңүлгө албайбыз деп айтып жатат. 1 саат келип токтодубу, 1 саат ичинде хайыз, 1 сааттан кийин тазаланды деп көңүлгө алабыз, эсептейбиз дейт. Вала такаррурихи, кайталануусуна да карабайбыз дейт. Көпчүлүк алымдар назарында аял киши 1 айда 1 жолу хайыз көрөт. Бирок автор рахимахулла кайталануусун эске албайбыз деп айтып жатат. Эгер 5 күн кан келип 5 күн токтоп дагы кан келсе, муну экинчи хайыз деп эске ала беребиз деп айтты автор рахимахулла. Бирок көпчүлүк алымдар эки хайыздын арасындагы акаллу тухур, эң аз тазалык 15 күн же 13 күн болуусу керек деп айтышат. Көпчүлүк алымдар 15 күн десе, кебир алымдар 13 күн деп айтышкан. Хайыз каны токтогондон кийин экинчи келген канды хайыз каны деп эсептөө үчүн азында 15 күн өтүүсү керек дешет. Автор рахимахулла болсо жок деп айтып жатат. Аны көңүлгө албайбыз, кайталануусуна карап отурбайбыз да
егер 5 күн 6 күндөн кийин да кан келип кала турган болсо, ошону да экинчи хайыз деп көңүлгө алабыз дейт. Кээ бир алымдар болсо туура хайыз деп эсепке алабыз экинчи канды, бирок баары бир айда бир жолу хайыз көрөт деп айтабыз дешет. Анда талаш тартыштын жемиши, натыйжасы эмне дейилсе, иддадан чыгуу маселесинде. Автор рахимахулланын сөзүнө көрө, кайталануусун эске албайбыз деп айтсак, аял киши бир айдын ичинде да иддадан чыгуусу мүмкүн. Анткени бир айда 5 күн кан келип токтоп, дагы 5 күндөн кийин дагы кан келсе, дагы 5 күн токтоп, дагы 5 күндөн кийин келсе, кан келе турган болсо, ар бирин өзүнчө хайыз деп айтабыз да, 3 жолу хайыз көрдү деп туруп, бир айдын ичинде иддадан чыгуусу мүмкүн деп айтат. Кээ бир алымдар жок деп айтышат. Бир айда бир жолу хайыз көрөт, туура келген канды хайыз деп айта беребиз. Бирок 5 күн кан келди, 5 күн токтоп, дагы 5 күн кан келсе, бул алгачкы канды уландысы деп айтабыз. Бир айдын ичинде болсо, кийинки айда келген канды өзүнчө санайбыз дешет. Ошондо бул сөзгө көрө, аял киши албетте 3 айдан кийин иддадан чыгат. Кыскасы, автор рахимахулла мазхабына көрө не жашын көңүлгө албайбыз, не өлчөмүн эске албайбыз, жана кайталануусун көңүлгө албайбыз, эсептебейбиз. Келген кан, хайыз каны токтосо хайыздан тазаланыптыр деп көңүлгө алабыз, эсептейбиз. Илля ин атбаqa ad-damu 'ala al-mar'ati aw sara la yanqati 'anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahada. Качан эгер аял кишиден келип жаткан кан эч качан токтобосо, токтобой келсе, анда баарысы хайыз болуусу мүмкүн эмес. Мисалы, 2 айлап, 3 айлап кан токтобой келсе, 3 ай, 4 айдын баарысы хайыз абалда экен дейилбейт. Же ла янқатию анха илля ясиран. Хайыз каны көбүнчө келип турат, бирок өтө аз мөөнөт токтойт. Мында да хайыз каны деп көңүлгө албайбыз. Бул келип жаткан канды истихаза каны деп эске алабыз деп айтып жатат автор рахимахулла. Анда мустахада боло турган болсо, эч качан кан токтобосо, же өтө аз мөөнөт токтой турган болсо, анда бул аял эмне кылат? Фақад амараха ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям ан таджлиса адатаха. Эгер адаты бар аял боло турган болсо, ошол адат күндөрүн хайыз деп эсептейт, андан башкасын истихада деп эсептейт. Бир аял дайыма айдын башында 7 күн хайыз каны келет болчу, кийин белгилүү бир себепке көрө турмушка чыкты, же оору себептүү, мына ушундай себептерге байланыштуу ошол хайыз канын адаты өзгөрөт да, кан белгилүү бир айда келип токтобой калды. 30 күндөп, 40 күндөп токтобостон келип жатат. Мунун баарысы хайыз каны болуусу мүмкүн эмес. Бул истихада каны. Эми бул кандардын кайсы бирин хайыз деп көңүлгө алабыз? Эми мындай абалда биз адатына кайтарабыз. Бул аялдын адаты бар. Ар бир айда 7 күн хайыз келеби? Ар бир айда 7 күн хайыз келеби эле? Демек истихада кан келгенден кийин да ошол айдын башындагысын 7 күндү хайыз күндөрү деп эсептеп, андан ары тарабын кан келип турса да, ал хайыз каны эмес, ал истихада каны деп эсептейбиз. Гусулда алып, намазды окуп, орозону кармай бер дейилет. Бул эгер адаты болгон аял болсо. Fa in lam yakun laha 'adatun fa ila tamyiziha. İstihada awalında ayal tokтобой кан, istihada awalında ayal kişiden tokтобой кан келип турган ayaldın adati bolboso. İstihada awalındагы ayal tokтобой кан келип турган ayaldın adati bolboso. Baştan baş emi balaga жашына жетип, еми хайыз көргөн ayal. Муну алымдар муптада деп айтышат алымдар. Еми хайыз көргөн ayal биринчи жолу хайыз каны келип турат. 9 жашар же 12 жашарында биринчи жолу хайыз каны келди. Ушул кан токтободу, 1 айлап, 2 айлап уланып жатат. Эмне кылат? Канчасын хайыз деп эсептейт? Fa ila tamyiziha. Бул эми бул ayal канын ажырата билсе, тамизге амал кылат. Ошол кыздан суралат. Келип жаткан канды ажырата билесиңби же жокпу? Хайыз каны менен таза канды ажыратып туруучу сыпаттар бар. Хайыз каны менен таза канды ажыратып туруучу сыпаттар бар. Ошол сыпаттар табылса, хайыз канын сыпаты табылган күндөрдү хайыз күндөрү деп билет, хайыз күндөрү деп эсептейт.
Қалған күндөрдө истихаза деп эсепке алынат. Хайыз қаны менен истихада қанын ажыратуучу сыпаттар: биринчи, түс менен хайыз қаны капкара болот. Ошол хайыз қанын түсү капкара болот, истихада қаны ачыгыраак болот. Жана экинчиси, хайыз қанын жагымсыз жыты болот. Истихада қанын жыты жеңилирээк болот. Үчүнчүсү, хайыз қаны коюураак болот. Истихада қаны суюгураак болот. Төртүнчү аламат, төртүнчү белги: хайыз қаны келгенде аял кишинин белинде, денесинде оору пайда болот. Ооруну сезет. Оору сезбеген күндөрү истихада эсептелет. Мына ушул 4 белгинин бири табылса, бул эми мумаййиза аял экен дейилет. Хайыз қанын истихада қанынан ажырата биле турган аял экен дейилет. Ушуга көрө бул аялдын адаты жок. Эми кан келди, же адаты ар кандай келип туруп, бир айда кан токтобой келип туруп, эми бул эмне кылат? Фатва берүүчү сурайт. Каныңды ажырата билесиңби деп суралат. 5 күн капкара болуп келип жатат, мындан ары жагына түсү ачыгыраак болуп келип жатат. Анан ошол 5 күндү хайыз деп эсептеп, кийин жуунуп намазды окуй берип 5 күнүн хайыз, андан арысы истихада каны экен деп жооп берилет. Же түсү бир түрдүү деп айтса, анда оору сезип жатасыңбы дейилет. Бир апта оору сезип жатам, кийин жоголду десе, бир аптадан кийин. Ошол ооруну сезип жаткан күндөр хайыз каны деп эсептейбиз, калганын истихада каны деп эсептейбиз деп жооп берилет. Ушундай калган белгилерде мына ушундай каралат. Ушундай 6-7 күн коюу болуп келип жатат да, кийин суюкташып жатат десе, 6-7 күнүн ошол жыты жагымсызыраак, кийин жыты жоголуп жатат деп айтса, мына ушул тамизге карап туруп амал кылына берет. Фа ин лам якун лаха тамизун, эми канын ажырата албаса, бир түрдүү сыпатта келсе, бир ай токтобой келип жатат, кан истихада каны менен хайыз канын ажырата турган бир да бир сыпат жок. Бир айдын ичинде бир түрдүү түстө келип жатат. Оору барысында бар же жок, ооруну кээде сезет, сезбейт. Оору ошол бир айдын аралыгында бар же жоктугун билбейт. Коюктугу, суюктугу тарабынан да айырмаланбайт. Мына ушундай бир түрдүү келип жатат. Бул аял эмне кылат? Бул аял эмне кылат? Фа иля адатин ниса ил-галиба 6 айям ау 7. Адатта көпчүлүк аялдардын адатына кайтарылат. Бир айдын 6-7 күнүн хайыз деп алабыз, калган күндөрү истихада каны экен дейилет. Эми бул маселеде 6 күндү ыктыяр кылабы же 6 күндү ыктыяр кылабы, тандап алабы же 7 күндүбү? Каалоо берилген бул маселеде. Кээ бир алымдар айтат, жок, өзү каалагандай болбойт. 6 күндү же 7 күндү хайыз деп алууда жакындарына карайт. Энесине, эжелерине карайт. Энесинде, эжелеринде 7 күн болсо, 7 күндү алат хайыз күндөрү деп, же 7 күндөн көп болсо, 7 күндү хайыз деп алат да, же өзүнүн жакындары 6 күн же андан аз хайыз көрүү адаты болсо, ушундай болсо, ошол 6 күндү ыктыяр кылат. Калган күндөрүн таза деп көңүлгө алат. Каалаган 6 күнүн эмес, ошол кан келген күндөн баштап 6 күндү эсептейт. Кан качан келген эле? Биринчи келген кан качан келген эле? Ошол кан келген күндөн баштап эсептейт. Эми мына ушул орунда алымдар айтышат, эгер алдын адаты болуп, адатын эстен чыгарган болсо, карайбыз адатын эстен чыгарган аял, кээде санын эстен чыгаруусу мүмкүн, бирок убактын качан келгенин эстей билүүсү мүмкүн, айдын башында келгенин эстей билет, бирок канча күн келүүсүн эстей албоосу мүмкүн. Же канча күн келүүсүн эстей билип, айдын башында келеби же ортосунда келеби, эстей албай жаткан болуусу мүмкүн. Бул маселелерди дагы көңүл коюп үйрөнүүбүз керек болот. Wallahu a'lam. Имам Ахмад рахимахулла эмне деп айткан? Хайыз тууралуу, хайыз бабын, ошол хайыз аялдарга тийиштүү ушул хайыз маселесин 9 жыл үйрөндүм деген экен. А биз болсо 1 жыл окуп, молдо болуп, фатва берип жатабыз. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.